Адамда биринчи ой пайда болот. Ой каалоого айланат. Каалоо күчтүү болсо кыялдана баштайсың. Ал эми кыялдар максатты жаратат. Максаттан аракет жаралат жана аракеттин натыйжасында бизге чыныгы ийгилик жаралат. Адамдар көчөдөгү ойлор, адамдар карасаңар мына сыяктуу. Мына бул киши бечара аялына сапог алганы ойлонуп кетип атат. Каерден алсам? Каерде арзан болсо? Каерде жакшысын табам деп. Мына эне бечара мына көчөдө жүрөт, бирок баласы ыйлап калды деп баласын ойлоп атат. Балам ыйлап калды, эртерээк барайын деп шашылат. Ал эми бойдок жигиттер болсо, кайсы жерден гүл алсам, кандай гүл жактырат деп гүл тапшырган келаткан бир жигит. Мынанда болсо, уже бардык нерсеси жайында, мен бүгүн футболго баратам дейт. Футбол ойнош керек деп, оюнда топ. Жакшы топ болсо сон бир ойносом дейт. Ал эми мынанда бирөө келатат. Жамгыр жаап ийбесе экен. Бүгүн зонтик албаппын деп. Ушул сыяктуу бир адамдардын, коомдун ичиндеги адамдар басып эле келатканы менен алардын ойлорунда түркүн түстүү ойлор болот экен. Ошол ойду ойлоп келет экен. Жана ошол ойду ниети болот экен ошондой. Ар түрлүү ниетте жүрөт экен адамдар. Ошол ниет оң ниет, ак ниет, терс ниет, кара ниет деп коет экен. Эмнени көп ойлосоң, ал чындыкка айланат. Ар бир оюбуз келечегибизди жаратат. Көрдүңөрбү? Келечегибиз биздин оюбуздан жаралат экен. Биз оюбузда жакшы нерсени ойлосок, келечегибиз жакшы болот экен. Ошондуктан биздин оюбузду оңдош керек экен. Адам оюн ойлогондо, оңдогондо, ошондо бою оңдолот экен. Жаман нерселерди, тескери нерселерди, негатив нерселерди ойлой берсең, сенин турмушуң жакшы болот. Бул далилденген.